Кутман күнүңүздөр менен биздин сүйүктүү досторубуз, кандайсыздар? 10 мүнөттүк чай кайнаганча деп аталган подкаст башталды жана бүгүн сиздер менен 20 мүнөт кыймылдап коюңуз деген сонун жагымдуу теманын тегерегинде сөз кылабыз. Мисалы 24 сааттын ичинен достор 20 мүнөт бул эмне? Эч нерсеге арзыбайт да, карап отурсаң. 24 сааттын ичинен 20 мүнөт. Же болбосо макул 8 саатын уктайлы, 16 сааттын ичинен 20 мүнөт. Эч нерсеге татыбайт. Бирок ошол 20 мүнөттү өзүңүзгө көңүл буруп коюңуз. Акыркы учурда кыймылсыздык бул номер 1 көйгөйлөрдүн бири болуп калганы баарыбызга маалым. Азыркы учурда кыймылдаш керек, активдүү кыймылдаш керек, тери чыкканча кыймылдаш керек деген жаңылыктарды, маалыматтарды көп угабыз го. Мына ошондон улам кыймыл канчалык маанилүү экен байкап баратабыз. Өзгөчө акыркы учурда, мисалы, мурун бул нерсенин көйгөйү жок болчу, анткени адамдар өздөрү иштечү. Кетмен казып, күрөк казып, жер иштетип, пахта терип, айтор баардыгы кара жумушка жакын болчу. Азыркы күндө болсо кеңседе отуруп иштегендер абдан көп. Бул компьютер, гаджет болсо болду, акча иштейсиң. Мына ошондуктан бүгүн биз кыймыл жөнүндө бир угармандарыбызга керектүү маалыматтарды айтып берели деп атабыз. Күнүнө 20 мүнөттүн кем эмес активдүүлүк. Ошол 21 кылымда достор, мурунку 100 жылдыкка салыштырмалуу шаардын тургунунун орточо физикалык күч келтирүүсү 50 эсе азайган. Бул жарым. Элестетиңиз, 50 эсе. Шаар тургуну. Бул нерсе заманбап адамдын ден соолугуна сөзсүз таасирин тийгизет. Окумуштуулар саламаттыгын сакташ үчүн адамдар минимум канчалык кыймылдашы керектигин изилдеп чыгышкан. Жана биздин кеңешибиз алардын жыйынтыгы менен тыгыз байланышта. Эгерде сизде кызыгуу жаралса, анда биздин подкастты жакшылап угуңуз. Эмне үчүн 20 мүнөттөн кем эмес активдүү кыймыл болуш керек күнүнө? Эмне үчүн 20 мүнөт? Окумуштуулардын айтканына токтололу. Канадалык окумуштуулардын тобу жумасына 150 мүнөт же 2,5 саат кыймыл адамдын жашоосун узартат деген жыйынтыкка келишкен. Жумасына 150 мүнөт же 2,5 сааттык кыймыл. Жумасына. Бул спорт көнүгүүлөрүнө да, жөө басууга дагы тийиштүү. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы күнүнө 20 мүнөт физикалык кыймыл мезгилсиз өлүм жана жүрөк кан тамыр ооруларын төмөндөтөрүн көрсөткөн. Караңызчы, күнүнө 20 мүнөт болсо. Бул жүгүртмө жолчосунда чуркаган же бассейнге баргандарга же бутка туруп кээде эмеректерди ары бери жылдырып дайыма жумушка жөө барган же үйүндө чаң сордургандарга дагы тиешелүү болгон. 20 мүнөт. Күнүнө жок дегенде 20 мүнөт кыймылдаганда анда бизде кандай өзгөрүш болот? Көнүгүүлөр жакшы кан айланууну камсыздайт. Ал эми кан бүт организмге кислород ташыйт. Көнүгүүлөр дем алууну тереңдетет. Өпкөнүн иштеши эффективдүү боло баштагандыктан организмден көбүрөөк угле кычкыл газы чыгат. Көнүгүүлөр газдын жана ич катуунун санын азайтып, тамактын сиңишине дагы жардам берет. Алар булчуңдарды, сөөктөрдү, тарамыштарды чыңдайт. Акыл жөндөмүн, дене түзүлүшүн жакшыртат, ашыкча салмактан арылтат. Кошумча энергия дагы берет, картаюу процессин жайлантат. Эми болду, сиз жапжашсыз. Жаштыктын бирден бир сыры бул кыймыл. Эгерде сиз жок дегенде эле 20 мүнөт дагы кыймылдабай койсоңузчу, кыймылды да бир айтайынчы, бул адамдын денесинин булчуңунун баары кыймылдайт. Мисалы, апаларыбыз айтат го, кечке жаным тынбайт, тамак жасадым, ашканада жүрдүм деп, бирок бирде адамдын колдору эле кыймылдап атат, болду. Калган булчуңдарга күч келген жок. Ошондуктан кыймыл бул сууда сүзүү, чуркоо, спорттун баардык түрү менен алектенүү, жөө басканда да тер чыккандай болуп шапылдап басуу, ушул кыймыл жөнүндө болуп атат. Эгерде сиз күнүнө 20 мүнөт кыймылдабасаңыз, анда эмне болот? Анда мындай болот экен. Адамдар аз кыймылдап, көп отурган жашоо образын алып жүрүшкөндүктөн аларда гиподинамия өрчүйт. Бул кыймылдуу активдүүлүктүн жана булчуңдардын жырылуу күчүнүн төмөндөшү. Гиподинамия жүрөк кан тамырларынын өзгөчө инсульт, семирүү, кант диабети, остеопороз жана башкалар оорулардын себеби болуп калат. Демек, гиподинамияны алдын алып, мезгилсиз өлүмдөн качыш үчүн сиз активдүү кыймылдашыңыз керек. Же жок дегенде жумасына 2,5 саат жөө басыш туура. Болушунча көбүрөөк кыймылдаганга аракет кылыңыз. Бир күндө 10 мүнөттөн 3 жолу убактыңызды жөнөкөй көнүгүүгө жумшап коюңуз. Туруп, дене бойду түздөп, ары бери басып, тепкич менен чыгып түшүп, жумушка баратканда же келатканда жөө басып. Эгерде унаа менен жүрсөңүз, анда 100-200 метрдей алыстыкка токтотуп коюңуз, дагы жөө басып барыңыз.
өзүңүздүн же тууган тушкандардын балдары менен чогуу кыймылдуу оюндарды ойноңуз. Дүкөнгө жөө барып келиңиз. Бакчадагы же огороддогу жумуштарды дайыма жасаганга аракет кылыңыз. Караңызчы, жөнөкөй эле. Биздин доор бул бийик технологиянын убагы болуп калбадыбы? Азыр роботтор кыла баштады. Роботтор иштеле баштады. Комфортту сезип, убактыбызды ар кандай техникалык жетишкендиктердин жардамы менен үнөмдөгөндү жактырабыз. Бирок комфорт сиздин ден соолугуңузду алып койбосун. Эгер сиз саламаттыгыңызды сактап, бекемдүүнү кааласаңыз, анда биздин кеңешке кулак төшөп, күнүнө жок дегенде 20 мүнөт кыймылдап болуңуз. Жок дегенде. Жүрөк кан тамыр системасынын машыгуусун, стресске туруктуулугун жогортуп коет кыймыл. Маанайды жакшыртат жана кант диабети, остеопороз, залалдуу шишик, семирүү сыяктуу оорулардын өнүгүүсүнө дагы тоскоолдук жаратат. Караңызчы. Физикалык активдүү болуш үчүн Саламаттык сактоо министрлигинин айрым кеңештерин колдонуңуз. Бул күн сайын тепкич менен өйдө чыгып түшүңүз. Күн бою көбүрөөк басыңыз, үй иштерин жасаңыз, ит менен сейилдеңиз. Жумасына 3-5 жолу чуркап, тез-тез кадамдарды таштап басып, же болбосо күчтүү жана ийилчек болуш үчүн көнүгүүлөрдү жасаңыз. Бакчада иштеңиз, бийлеңиз, 30 мүнөттөн ашык сыналкы көрбөңүз. Видео жана компьютердик оюндар, столдо ойнолуучу оюндардан баш тартыңыз. Мына ушул ыкмаларды колдонуу менен сиз өзүңүзгө кам көрө аласыз. Кыймылсыздык, дагы бир жолу айтайын, азыркы 21-кылымдын эң чоң, кандай десем, бир көйгөйү болду, кыймылсыздык. Адамдардын баары кыймылдабагандан улам остеохондроз, денелеринин оорусу, булчуңдардын ооруганы көбөйдү, сколиоз көбөйдү. Сколиоз аябай көп бул. Мына ошондуктан муну дагы эске алышыбыз керек. Эми биз жергиликтүү статистикага көңүл буралычы. Кыргызстанда, достор, калктын 76,2% аз кыймылдайт экен. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы ден соолукту чыңдоо борбору маалымдаган. Анан көп кыймылдоонун адамдын саламаттыгына тийгизген таасирин дагы тизмектеп чыккан. Эгерде борбордун маалыматына ишене турган болсок, анда көп кыймылдоо, албетте бул далилденген маалымат, ишениш керек. Көп кыймыл кан басымды нормада кармайт, семирип кетүүдөн сактайт, жүрөк кан тамыр системасын күчтөндүрөт, кандагы холестерин менен канттын деңгээлин нормада турганга жардам берет. Кыймылдын орточо деңгээлине велосипед тебүү дагы кирет, достор. Бийлөө деп айта кеттим жогоруда. Үй жумуштарын, чарба жумуштарын жасоо, үйдүн чатырын жабуу, бөлмө ичиндеги буюмдарды жылдыруу, жайгаштыруу. Мына ушунун баардыгы тең орточо деңгээлдеги кыймыл болуп эсептелет. Андан тышкары интенсивдүү кыймыл бар. Бул чуркоо, өтө тез басуу, велосипед менен жогорку ылдамдыкта жүрүү, отун жаруу, жер казуу, жана чекеттериңди чыгарганчы, мына булар болсо интенсивдүү кыймылга кирет. 1 жаштан 17 жашка чейинки балдар күнүнө жалпысынан 1 сааттан кем эмес орто жана интенсивдүү кыймылда болушу керек. Ал эми 18-ден 64 жашка чейинкилер аптасына аз дегенде 2,5 саат орто кыймылда болушу керек. Жана 1 саат 15 мүнөт интенсивдүү кыймылда болушу керек. Мында ар бир кыймылдын түрү 10 мүнөттөн кем болбогону жакшы. 65 жаштан өткөндөр болсо, саламаттыгынын мүмкүнчүлүгүнө жараша кыймылдап турушу зарыл. Же болбосо мурунку бир подкастта айта кеткенбиз, жөн гана көнүгүү жасап деп. Мына бул дагы 65 жаштан куракта өтүп калган адамдарга жакшы кеңеш. Канчалык кыймылдайсыз? Орто кыймылдайсызбы, интенсивдүү кыймылдайсызбы? Спорттун кайсы түрү менен алек болосуз? Жөө басасызбы? Ден соолугуңузга кандай кам көрөсүз? Ылдый жакка комментарийге жазыңыз, күтөбүз. Мен болсо сиздер менен коштошуп жатып, баардыгыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам, катталганды унутпаңыздар. Ал жакта дагы биз сиздер үчүн сонун маалыматтарды даярдап койгонбуз. Андан тышкары биздин YouTube каналга катталыңыз, ушул угуп жаткан жана комментарий жазганды унутпаңыз. Канча кыймылдайсыз? Жашооңуз кыймылдуубу? Ошон менен катар, достор, +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы билдирүүңүздү калтырыңыз, биз күтөбүз. Баарыңыздардын күнүңүздөр көңүлдүү улансын, кыймылдаңыз, ден соолукта болуңуз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.